Так, достор, мына 1697 рубль жаптык ровно 1 саатта. Так, дальше заказ күтөбүз. Машинаны жаңы жууп чыктым эле. Бир аз жан жаап маанайды түшүрүп берди деп койгула. Так, коэффициент. Кичине арт жакка бурула коет окшойсуз. Арт жак кичине күйгөнсүп турат. Так, рахмат, ренжик. Рахмат. Так, машина жок. Так, достор, бизге заказ түштү 1-2 коэффициент менен. Макдональдстын стоянкасыга суранып атат. Бир болсо, мына заказ. Мына кыздар окшойт, бир болсочу. Шундай, достор. Да. Заказыбыз болсо Троицкий дейт. 14 километр 23 мүнөт. Короче, 4 кызды бир жерге алып кирдим, охрана киргизбей койду. 20 мүнөттө 740 сомго. Продолжать. Так, оценка 5. Короче, рациядан айтат, эч кимди киргизбе. Сотрудник, не сотрудник деп. Так, достор, азыр жанагы дачадан чыгып келдибиз. Дмитриевский шоссе жак карап, азыр коэффициент менен 1-4 коэффициент менен долгий поездка берди. Москва Большая Косинскаяга 40 километр деп ушинтип берди. Мына аз көрөлү эле. Так, 42 километр 51 мүнөттө. МКАД менен чабылдап барып таштайбыз мындагы. Азыр канча чыгат? Заказды алып, анан жеткизип, завершать эткенде силерге сөзсүз көрсөтөм. Сөзсүз. Андыктан бизден алыстабай видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Так, келдик достор, мына 43 мүнөттө алып келдим, 1864 рубльга. Хоп, бисмилла, 1864. Маскада 5 балды коебуз дагы. Дальше тапит этебиз. Так, 4-үнчү заказды алып келдик, туугандар. Реутовго келдик, Реутов. Мына жерде бардыңыздар эле көрөт болушуңуздар керек. Келет болушуңуздар керек, Реутов. Так, азыр алып келдик. 1344 рубльга 40 мүнөттө. Так, коэффициент вообще күйүп кетти деп кой. Жирный заказдарды алабыз энди. Бисмилла, аркабыз тийип кетпесин, аркабызды карап коелу. Кеттик анда эмесе. Ресторанга алып келдим. Так, 2-1 коэффициент менен 500 метрден таштады. Кеттик анда. Оппа. Так, азыркы 2-1 менен берген 8 март. Азыр 58 мүнөттө алып келдим. 2166 рубльга маска. Мага 5 жылдыз коюп коюңуз, мен рейтингимди көтөрүп атам дейт пассажирге. Ана түшүп кетти. Так, энди кандай болот эми биягы? Заказ күтөйлүчү, кандай заказ таштайт бияктан.
Вообще пробка. Вообще пробка. Центр өлүп калган. Пробка 8 балга түшүптүр. 9 балга чыкты эле. Ё-моё. Центр коэффициент өчүптүр азыр. Мен раза каймагыда экенмин. Мына кечки саат 21 болду. Дамой койдук азыр. Мөрдө стоянкалар турсак болот окшойт а. Дамой койдук. Время. Жигерлер, домой алдым азыр. Как раз Бирилёга алдым. Бурурлежелер жакка алдым заказда. Что радиальная улица дейт. Ошо менин үй жагымдан это 6-7 километр. 6-7 километр ага деле жетпей калат. Азыр долгий поездка деп 31 километр деп берди 1 саатта. Азыр ушу заказды алып барып ошо менен жыйынтыктайбыз, туугандар. Кыскасы бүгүнкү ишти жыйынтыктадык. Жана клиентти үй жакка алып келдим. 1341 рубльга келдим. 45 минуттан келдик. Ошондо саатыга азыр саат как раз 22:29. Биягы 10.700 иштепмин. Линияда жүргөнүм 10 саат 11 саат болду. Абетте 1 саат, 1,5 саат абет кылдым, эс алдым. Ошондо эсептесем, азыр 10.734 рубль иштепмин. Ошондо саатына 1000 рубльдан иштеген болобуз. Будан расходторду алып салабыз. Расходтор 1,5 миңге бензин коебуз. 400 сом абет кылабыз, 100 сом суу ичебиз. Ушундай эсептейли. Ошондо калганы бизге 8700 калат. 8700. Анан мойканы алып салабыз, 8,5 миң калат. Ошо анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошо болгондой чыгарып бердим. Кандай заказдар түшөт, комфортто, кантип иштесе болот, кайерлерде иштесе болот. Негизи Комфорт Плюста ондай коэффициент жанып турган учурда дагы 5 коэффициент бере берет, бирок ошондой болсо дагы ошол заказ уже баягы обычный коэффициент жок жерде алган заказдардан кымбатыраак болот. Анан коэффициент менен алган заказдар алар вообще зор заказ болот. Заказдар болот. Жана көрдүңүздөр 2,1, 1,9, 1,8 коэффициенттер менен алып аттым. Жанагы 2,1 коэффициент менен алган 7-март көчөсүгө алып барган баягы заказыбыз вообще сонун болду. Аерге где-то 50 мүнөттө же 1 саатта алып жеттим. Ошо 2100 канча рубльди жаптым. Одан кийин дагы сонун заказдар түшүп атты. 1,8 коэффициент менен, 1,5 коэффициент менен. Ушундай. Эгерде кимде ким Комфорт Плюска өтөм десе, иштесеңер болот, туугандар, жигиттер. Москвада эмгектенип жүргөн мигрант туугандар. Мисалы ошол эле Camry, ошол эле Capiat, Kia Optima, азыр ушулар бүт Плюста иштеп жүрөт. Бирок алардын арасынан Camry'де приоритет күчтүүрөөк. Неге дегенде, Camry биринчиден мындай эконом жагы, комфорт жагы, анан жолдо жүргөндө мындай
шум изоляция деп коет, сырттан үн кирбейт, ошон үчүн ушундай бир Toyota'нын эми мындай комфортабелдүү бир жактары болгондуктан ошон үчүн немеде Toyota'да Camry 70'те приоритет күчтүүрөөк. Если Camry, Capiat, Optima үчөө турган жерден үчөө тең бирдей жаңгызса, биринчи Toyota кетет, анан азыр Capiat кетет, анан Optima кетет. Ушундай негизи тургандар. Эгер кимде ким иштейм десе, арендага болобу же өзү ушундай камера алам деп аткан болсо, алып иштесеңер балдар иш болуп атат, Кудайга шүгүр. Анан сиздердин поддержкаңыздар керек, каналга катталыңыздар, сураныч бөлүшүңүздөр, группаларга полный таратыңыздар. Мен эмки видеомдо Кисартка ошо кыргыз жарандары кандай регистрация болот, Кисарттын баш оору документтери өтө эле көп. Мисалы, мои документинен барып аккаунт ачасыздар, полис керек, СНИЛС керек, ИНН керек, регистрация, кыскасы ушуга окшогон майда чүйдө документтерди чогултуп алып, андан кийин анан мои документиге барасыздар, аерден кыскасы Мосрудан аккаунт ачасыздар, логин, пароль берет, ушуга окшогон полный майда чүйдө документтерди тууралап, анан Кисартка регистрация болот. Мен ушул кийинки видеомдо полный ушул Кисартка кандай регистрация болот, ID номер кантип аласыздар, ошону полный мен сиздерге видео түрүндө көрсөтүп, досконально түшүндүрүп кетем. Андыктан сиздер ушул видеону болушунча группаларга таратыңыздар, ошо такси бир туугандар көрсүн, ошо регистрация боло албай жүргөндөр дагы толтура, мен ойлойм. Мен дагы өзүм себеби бир нерсени көрмөйүнчө билбейсиң, ошол мен дагы билбей жүрдүм, анан сурап, анан аягында оңой эле экен. Андыктан көрүшкөнчө